Өмір байлығы ден солық, ардайым саламаттығыңызға қам көре біліңіз. Сізден жанадағы келешек моңындың ден солын ойлаған эфирде пульс көрсөтүүсү берүүнү мен Азамат Байетов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы бир тема үстүндө кеп козгойбуз. Тактап айтканда, бөйрөк оорулары. Дарыгерлер улам кулакка кагышып келет. Бул бөйрөк оорусу улам көбөйүп баратат деп, андыктан ден соолугуңузга кам көрүңүз деп бүгүн дагы биз кулак кагыш кылып эфирге чыкканыбыз жөн жайынан эмес. Урматтуу теле көрүүчүлөр, келиңиздер, бөйрөк деген эмне, ал кандай организмде кандай функцияны аткарат, кандай учурда ишин токтотот, кандай учурда операцияга муктаж болот, кандай түрлөрү бар бөйрөк ооруларынын, кантип дарыланат. Келиңиздер, бүгүнкү эфирде биз сиздерге кененирээк айтып бергенге аракет кылабыз. Студиябыздын коноктору бар. Анда тааныштырып өтөйүн. Ош областык балдар клиникалык ооруканасынын нефролог дарыгери, жогорку категориядагы дарыгер Жипар Култаева жекебиз. Саламатсызбы, доктор? Студиябызга кош келипсиз. Ошондой эле Ош шаардык клиникалык ооруканасынын уролог дарыгери Бактыбек Арапбаев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Мен эфирге даярдангандан мурда ошол статистикалык маалыматтарга токтолдум, дүйнөлүк маалыматтарды издедим да, анан негизи эле дүйнө боюнча ошол бөйрөк оорулары сап башына чыгып атканын көрдүм. Аны менен катар биздин Кыргызстаныбызда деле гемодиализге муктаж болгон учурлар болуп атат. Негизи ошол бөйрөк оорулары деген эмне, жогоруда айткандай эле ошол бөйрөк кандай кызматты аткарат, бөйрөк өзү эмне, биринчи ушуну таанып алып туруп, анан ооруларына кененирээк токтолсок. Саламатсыздарбы? Бөйрөк деген бул адам организминде жайгашкан парный орган деп коет. Бул деген адамдын денесиндеги канды айландырып, ошол эле кезде ошол кандын составынан бул сийдикти бөлүп чыгарат. Ошол эле кезде көптөгөн минералдарды, көптөгөн нерселерди айландырып турат. Бөйрөк деген бул адам үчүн эң керектүү органдардын бирине кирет. Эми ошол сиз өзүңүз адис болуп, азыр практикаңызда ошол бөйрөк ооруларынын кайсыл түрү көп кезигип атат? Азыр бизде деген бөйрөк боюнча бөйрөктө таш оорулары, жана эле бөйрөктүн шамалдашы, сезгенүүсү, ошол эле кезде жанагы еще дополнительно жанагы бөйрөктө деген сийдиктин жакшы чыкпай калганы, например, аял кишилерде болсо айрыкча мына боюнда бар мезгилде пиелонефрит деп коет. Ушул бөйрөктүн сезгенүүсү аябай көп кездешет. Бунун бир эле себептери ушу жанагы физиологически эле баланын чоңойгон мезгилде бир жак бөйрөгүн бир аз жанагы мочеточник деп коет. Ошол мочеточникти бир аз кысып калган себебинде бөйрөктө сийдиктин чыгуусу бир аз басамдагандыктан ошонун натыйжасында пиелонефрит оорусу келип чыгат. Анан жанагы чоң аксакалдарда болсо жанагы аденома деп коет. Аденома оорусунун натыйжасында сийдиктин жакшы чыкпагандыктан бөйрөктөр шамалдап, табарсыз шамалдап, пиелонефриттерди алып келет ошол эле кезде. Жана башка жанагы структура деген оорулар бар бөйрөктө. Гидронефроз, ошон көптөгөн оорулар бар. Азыркы биз эндемический зона болгондуктан бизде деген жанагы таш оорулары менен да көп кайрылышат. Бөйрөктө, трубкада, табарсыкта көптөгөн жерлерде жайгашат. Анда бир нече түрлөрү бар. Жана таштын составтарына карап, ошол эле кезде аябай чоң өлчөмдө таштардын да кездешет көбү бөйрөктө. Түшүнүктүү. Сизге дагы кененирээк суроолорубуз көп. Ага чейин бул жакта Жипар эжекебизге суроо бергенде да жанагы доктор айтты, бул адамдагы эң керектүү орган. Анан ошол түйүлдүк башталганда, ал ичте эненин курсагында жаралып, бөйрөкчү өзүнүн кызматын аткарууга даярдык көрүп баштайт. Анан төрөлгөндөн кийин деле мисалы үчүн ошол бөйрөк оорудундабы же кандай төрөлдү, кемтик учурлар, азыр бөйрөк менен кемтик төрөлгөн учурлар дагы болуп атат. Ошол учурларга сиз кененирээк токтолуп берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Мен ошо жаш балдардын нефрологу болгон үчүн бизде действительно акыркы убактарда ошо бөйрөктүн өзүндө, бөйрөктүн заара чыгаруучу каналдарында ар турдуу кемтиктер менен төрөлгөн балдар көп кездешип атат. Ошондуктан мен ойлойм, ошо 1 жашка толгон балдарды райондордо болобу, шаарда болобу, кайсы жерде жашаса дагы ошо бир сыйра УЗИ обследованиядан өткөрүү абзел. Ошол УЗИ обследованиядан өткөргөндө ошо билинет, баягы кемтиктеричи. Бөйрөктүн өзүндө кээде бир бөйрөгү жок болуп төрөлүп калып атышат, же болбосо бөйрөктүн размери кичине болуп төрөлүп калып атышат, же болбосо ошо заара жолдорунда
коллегам айтып кетти, структура деп коет, мочеточник өтө ичке болуп, зара жакшы өтпөй, бөйрөктөн товарышка жакшы түшө албай, бөйрөктө топтолуп туруп калып, барып бөйрөктү иштен чыгарып койгон убактары кездешип атат. Андан бөйрөктөн товарышка түшкөндө рефлюкс деп коебуз, өзү товарышта топтолгон зара канчалык көп турса, ошол жерде инфицироваться этилет. Ошол инфицированный зара только сыртка чыгыш керек да, өзү нормадачы. Анан кээде ошол рефлюкс деген патологияда товарсыктагы зара жогоруда айдап, ошол инфицированный зара бөйрөккө чейин жетип, жок, бөйрөккө чейин жетип, бөйрөктү барып воспаление кылып отуруп, акырындап бөйрөк куурап, бөйрөк иштен чыгып калган учурларда кездешет да. Ошон үчүн ошонун алдын алуунун немеси жолу ошол 1 жашка толгондо сөзсүз түрдө УЗИ обследованиядан өткөрүү керек балдарды. Доктор, жогоруда маектешип атканда эфирге чейин маектештик го, жана менин стажым 40 жылдык депчи, ошол 40 жылдык эмгек тажрыйбаңызда мындай байкап көрдүңүзбү, ошол эмне үчүн балдардын бөйрөгү кемтик төрөлүп атат, себеби эмнеде болуп атат, эмне үчүн балдарда бул бөйрөк оорулары көп кезигип атат деген суроонун жыйынтыгы кандай болду? Бул бөйрөк оорудагы ошо кемтик менен төрөлгөн балдардын барган сайын көбөйгөндүгү бул ошол боюнда бар маалында эненин организми мындай иммунитети начар болуп, каны аз болуп, жана ошол боюнда бүткөнгө чейин алар бир сыйра текшерүүдөн өтүш керек да. Каны азбы, зобу жокпу, анан ар кандай инфекциялар, инфекционный оорулары жокпу, ачак инфекциялары жокпу, ошолорду бир сыйра текшерип, ошол үйлөнө турган жигит дагы, кыз дагы текшерилип, ошол оорулары болсо алардан арылып, дарыланып. Анан кийин мындай планирование семьи деп коет. Ошол үй бүлөнү пландаштырып, анан үйлөнүшүп, анан кийин жана боюнда бүтсө, мындай кемтиктер азыраак болчу да. Азыр барган сайын ошол оорулар бир эле зара жолдорунда, бөйрөгүндө эмес, башка, мисалы жүрөк, кан тамыр системаларында, пищеварительный тракт деп коет, ашказан, ошол ичегилердин араларында ушундай ар турдуу кемтиктер менен төрөлгөн балдар барган сайын көбөйүп жатат. Ошол себептен ошол боюнда боло электе кыз баланы ошо бойго жеткен маалда бир сыра обследованиядан өткөрүп, оорусу болсону дарыланып, анан эме кылыш керек да. Атада дагы, энеде дагы кандайдыр бир бөйрөгүндө бузуулар же кандайдыр бөйрөк оорулар болсо, балага да өтүшү мүмкүнбү, генден берилиши мүмкүнбү? Ал дагы ошол бөйрөк ооруга негизинен ошол наследственный предрасположенность деп коебуз. Атасынын уругунда, же атасынын өзүндө, же апасынын уругунда, же апасынын өзүндө ошо бөйрөк оору болсо, ошол дагы балдарга дагы өтөт таасир этет. Кайсыл оорулар мисалы үчүн? Мисалы ошо гломерулонефрит, пиелонефрит, же болсо наследственный нефрит деп да диагнозубуз бар. Ал аябай редко кездешет, бирок өтө оор өтөт да балдардачы. 2 түрү болот наследственный нефриттен, именно ошо генден өтөт алчы. Анан ал гематурический вариант, синдром Альпорта деп коет, ошо синдром Альпортасы айрыкча уул балдарда өтө оор өтүп, барып бөйрөктү иштен чыгарып коет. Подростковый периодун 16-15 жаштарында уже бөйрөк барып иштен чыгып калат да, баягындай гемодиализ алганга туура келет. Андан башка дагы поликистоз дагы генден өтөт, наследстводон өтөт. Анан калган баягы кемтиктер айттым, баягы инфекционный оорулардан болот. Внутритробный инфекциялар. Ошол бөйрөк кемтиги менен төрөлүп жаткан баланы эненин жатындагы түйүлдүктө ошол бөйрөгү өрчүп атабы, кандай болуп атат, нормада экенин аныктай алабызбы? Ооба. Азыр УЗИ аябай жакшы өнүккөн, УЗИ обследование. Ошол боюнда бар маалында 3 жолу УЗИге түшүрөт аларды. Акыркы түшкөндө ошо төрөлгө жакын кайсы убакытта неме кылышат, акыркында иш кылса, УЗИден өтөт, ошондо билинет. Билинет эми грубо эмени мындай изменение болуп калса, кемтиги болуп калса, ана эртерээк гана баягы прерват этсе болот, бирок бизде ошо кийин акыркы төрөйүн деп калган убагындагы билинген эмени бизге жөнөтүшөт. Төрөлгөндө эле жөнөтөт, биз анан аны наблюдение кылып туруп, урологко жөнөтүп, совместно анан баягы кемтиктери болсо ошону операция кылышып устранять этишет. Түшүнүктүү. Бактыбек мырза, жанакы маектешкен учурда айттыңыз, сиз бөйрөктө таш оорулар менен дагы көп кезигип атат депчи. Эмне үчүн ошол бөйрөктөгү таш адамды жабыркатып, кыйнап атат? Эмне үчүн ошол бөйрөктө таш пайда болуп атат? Эмне үчүн көбөйүп атат? Жакты эми основном жана ичкен суубуздун составындагы көптөгөн жанагы минералный веществолордун көптүгүнүн натыйжасында ушу биздин адам организмине таш пайда болот. Бул деген эми таш пайда болуу себеби обмен вещественный нарушениясында деп коет.
жана бөйрөктө кан айлануусунда жанагы ошо солдордун туздардын көптүгүнүн натыйжасында бөйрөктө таш пайда болот. Таш пайда болгондон кийин анын деген эми ал деген эми жана генетический да болушу мүмкүн. Жана внешний факторлордун натыйжасында да болушу мүмкүн. Кантип дарыланат эми алар? Ал эми таштын көлөмү болот, таштын жайгашуу орду болот. Бөйрөктүн өзүндө жайгашышы мүмкүн, чөнтөкчөлөрдө жанагы мочеточник деп коет, мочеточникте жайгашышы мүмкүн. И жанагы таварыста да жайгашып калат. Бул эми экинчи вторичный болуп. Дарылоосу бул бөйрөктө если таштын размери көлөмү чоң боло турган болсо, Анын чоңдугу жанагы көп жылдык деп түшүнөбүз туурабы? Да, көп жылдык деп да айтса болот. Жанагы бир аз туздардын топтолуусунун натыйжасында бара-бара ташка айланат. Ошонун натыйжасында жаңы жерде жайгашып, барган сайын, убакыт өткөн сайын көлөмү чоңое берет. Бунун дарылоосу, если 1 сантиметрден чоң боло турган болсо, жана трубкага батпай турган болсо, мочеточник деп коет. 1 сантиметрге чейин таштар бир моментте өз алдынча чыгып кетиши мүмкүн. Или болсо дарылардын ичкенин натыйжасындачы. Чоң таштарды основном операция жолу менен дарыланат. Операциянын да көптөгөн түрлөрү бар. Жайгашкан ордуна карап, таштын көлөмүнө карап. Демек, таштын көлөмү кичирээк болсо, жанакы ичкен дарыл каражаты менен эритип чыкса болот. Эми биздин практикада 1 сантиметрге чейин таштар көп учурда өзү түшүп кетет дарылардын натыйжасында. Жанагы почечный колика деп коет, ошо таш чыгар мезгилде бөйрөктөн чыкканда мочеточникке түшкөндө бул көлөмү кичинекей да анынчы. Ал жерде деген жанагы почечный коликаны алып келиш мүмкүн, анда деген катуу оору болуп, жанагы төрөттө аялдардын оорусундай болуп оорушу мүмкүн. Анда деген эми если жанагы ооруну басуучу дарылардын натыйжасында таш өзү түшүп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн жанагы чоң көлөмдөгү ташты бир канча убакыттан жылдар болду да алчы. Ага чейин адамдын организминде оору пайда болбойбу, билинбейби, кандай болот? Бул таш бөйрөктө жайгашкан таш чөнтөкчөлөрдө жайгашса, бул чашка деп коет. Анда деген оору алып келбейт. Оору качан алып келиш мүмкүн? Ошо бөйрөктө таш кичинераак болуп, 1 сантиметрге чейин размер болуп, ошол жана бөйрөктөн чыгып мочеточникке чыкса, таварыска кете турган трубкагачы, ошол мезгилде оору алып келиш мүмкүн. Бөйрөктүн өзүнө турса ал оору алып келбейт. Ал ошол жерде жайгашат и чоңое берет. Если ал адам текшерилбесе, ал таштын көлөмү аябай чоңоюп кетиши мүмкүн. Эгерде кош бойлуу эне курсагында түйүлүп чоңоюп аткан эне ошол бөйрөгүндө таш оорусу менен диагноз коюлду, анда ал кантип дарыланат? Ал деген если бөйрөктүн өзүндө жайгашса, ал таш ага деген эч кандай мындай боюнда бар мезгилде процедура кылыштын кереги жок. Ал деген беспокоить этпейт, кыйнабайт. Төрөгөндөн кийин пландуу түрдө келип текшерилип, анализдерди алып, обследование өткөндөн кийин ошого карап Дарылоо жүргүзүлөт. Дальнейший тактика кылса болот. Түшүнүктүү. Балдар нефролог катары эми сизге суроо берсем, ошо балдар төрөлгөндөн кийин улам текшерилип туруш керек деп атпайсызбы? Жанагы кемтик менен, эгерде кемтик менен төрөлсө, эми аны кантип калыбына келтирилет? Же болбосо ошол балдардын бөйрөгү иштен чыгып атканын, өзүнүн функциясын жакшы аткарбай атканын дарылоо процесси калыбына келтириле алабы? Жакшы суроо. Мен айткандай ошол эртерээк билинсе, канчалык ошо 1 жашында, 2 жаш, 3 жашында ошол тубаса, кемтиктер менен төрөлгөн балдарды биз урологторго жөнөтөбүз. Урологтор аны операция жолу менен жана кемтиктерди устранить этип калыбына келтирет, зара жолдорундагы кемтиктерди. Анан бизде наблюдение турат, отуру 1 айда ар бир айда 6 айга чейин анализдердин мачасын тапшырып, канын креатининге тапшырып, тамырынан почечный тести деп коебуз. Ошолорду тапшырып отуруп, анализдери жакшы чыгып калгандан кийин болду, кадимкидей эле нормадагы балдардай жүрө беришет. Бирок ошол бөйрөк оорунун алдын алыш үчүн мисалы ачак инфекциялар жок болуш керек да. Көбүнчө балдарда тиши кариес болуп, тиштеринде курт жеген, ооз көңдөйүндөгү ушу инфекциялар, тамагы кооруп, тез ангинасы кармап, же болбосо гайморит болуп, же кулагынан ириң агып, средний отит деп коет, ошондой инфекциялары болуп жүргөн балдарда дагы бөйрөктүн сезгөнүүсү көбүрөөк болот. Себеби ошол ачак инфекциялардан кан аркылуу бөйрөккө барып, бөйрөктө сезгентет. Бир экинчи суукта көп жүрсө, бутунан зайг өтүп, путунда сыз өтүп жүрсө, ошо
жаш балдар эми көп деле суукта көп жүрбөйт. Чоң адамдар мисалы суукта иштеген адамдар болсо, ошо бөйрөгүн этият кылып, суукта көп жүрбөй, бутунан сүз өткөрбөй, эгер бөйрөгү ооруй баштаса, сразу обследованиеден өтүп, анализ матч тапшырыш керек, УЗИден өтүш керек, почечный тестти тапшырыш керек. Ошентип бир сыйра текшерилип коюш керек. Эми жанакы бөйрөк ооруп атканын негизи кантип билет? Чоңдор айырмалай албай жатканда, мисалы үчүн бөйрөк ооруп мен белим ооруп атат деп түшүнүш мүмкүн да. Кээ бирөөсү жаш балдарда болсо такыр аныкташ кыйын болушу мүмкүн да. Эми бөйрөк ооруп атканын кайсыл жерден кантип билебиз? Чоң адамдарда, кичинекейлерде. Бөйрөктүн оорусу көбүнчө эки түрдө болот: пиелонефрит жана гломерулонефрит деп. Пиелонефрит бул инфекциялар ошо зара жолдорунда, бөйрөктүн ичинен чыгып аткан чашечка лоханка деп коет, ошол зара алып чыгуучу жолдордо кабарсыкта инфекциялар көбөйүп кетсе, температура берет. Дене табы көтөрүлөт, бөйрөктүн тушу ооруйт. Чоңураак балдар айтат, бөйрөгүнүн тушун көрсөтөт. А кичинерээк балдар ичим ооруп атат деп айтышат. Анан зарасы тез чыгып, зарасы болкаланда ачышып, анан заранын түсү бопбоз болуп, лайка болуп калат. Тамак ичпей, ымжыктап, кичинекей балдар ыйлап, ичимдеп ошентип калышат. Анан гломерулонефритте болсо, бул иммунный заболевание, бир какой-то оорудан кийин көбүнчө ангина, тамак ооруп ангинадан кийин, себеби ошол небный миндальная дейбиз, ошол жерде өзү стрептококк деген инфекция болот, нормада азыраак болуш керек да. Ошол көбүнчө күздө, кышта, грипп сезонунда ошол инфекциялар көбөйүп кетип, тамак оору күчөп, андан башка вирус инфекциялардан менен ооруп, ошондон кийин 1 жума, 2 жума же 3 жумадан кийин бала иши баштайт. Бала ишип, бетинде ишик пайда болот, зарасы азайып калат, бутунда ишик пайда болот, анан ичинде ишик болуп, көбүнчө ата-энеси температура мындайда гломерулонефритте чыкпайт, ата-энеси көбүнчө байкабай, балам семирип атыптыр деп ойлоп, анан мындай кээде кеч алып келип калышат. Салмагы кошулуп калат, зарасы вообще азайган жана жаш бала айта албайт. Көбүрөөк ошо оор абалда кээде алып келип калышат. Анан дагы бир түрү ошол гломерулонефритте ишибейт, только неме кызыл сийип калат. Зарасы кыпкызыл болуп, баягы эттин суусундай кыпкызыл болуп калат. Ошондон байкашып, мына кан сийип атат деп алып келишет. Түшүнүктүү. Мисалы үчүн бизде жарандар болушу мүмкүн да. Өзгөчө биздин кыргыздарда да эбизби, жанакы дарыгерге барсам бөйрөгүм бир аз шамалдаптыр. Өткөдөт, жылууласам өткөдөт деген түшүнүк бар да. Негизи ошол бөйрөк шамалдаганда же жанагы пиелонефрит дейсиздерби? Ошол башталганда дарылабай көз жазымда калтырса, акыр аягы эмне болушу мүмкүн? Туура айтасыз. Бул жерде деген жанагы пиелонефриттен бул бөйрөктүн сезгөн оорусу болуп атат да. Мында деген жанагы өзүнүн стадиялары болот, острый, хронический, еще да бөлүнөт алар. Если острый моментинде дарылабаса, ал деген жана эже айткандай көптөгөн ооруларга алып келиши мүмкүн, башка дагычы. Хронический деген бул постепенно ооруну бөйрөктү там жабыркатуу оору болот да булчу. Жана острый моментинде бул деген аябай эле жана температура высокий болушу мүмкүн, дене табынын бөйрөк тушунун эки жагын тең оорусу катуу болушу мүмкүн, сийдик зарасынын өзгөрүшү мүмкүн себети. Ал мезгилде бейтап өзү эле больницага кайрылганга мажбур болот. Биз жанагы текшерүүлөрдөн кийин УЗИ анализдерди алгандан соң алга керектүү дары-дармектерди назначение кылабыз. Если острый болуп турган болсо, возможно, жанагы больницага бейтапкана жаткырылып лечение кылышы мүмкүн. Эми деген жанагы острый моментте жакшы лечение кыла турган болсо, бул хронический өтпөйт деген сөз да. Ошол деген острый моментте көңүл коштук кылбастан жакшы лечение алганга аракет кылыш керек. Лечениясында деген көптөгөн жанагы антибактериальный, противирусный, уросептик, жана бөйрөктүн дарыларын, көптөгөн дарыларды ичет. Дары-дармектерди алышат. Түшүнүктүү. Бөйрөк ооруларынын негизги себеби эмне болуп атат ошондо? Же биздин туура эмес жашоо образыбызбы, тамактануубузбу, жаратылышпы, эмне себеп болуп атат? Эмне таасир этет? Туура айтасыз. Азыркы деген бөйрөк оорусунун негизги себептери бул деген көптөгөн факторлор бар. Биринчи эле жанагы ичип аткан суубуздан, экологиядан зависит этет. Экинчиси жанагы туура тамактануу. Если азыр бизде деген көптөгөн жанагы вредный деп коет го, вредный тамактар көп. Ошолордун натыйжасынан адам өзүнүн гигиенасын сактабагандыктан ошол эле кезде жанагы аял кишилерге көбүнчө неме кылыш керек, басым жасаш керек. Аял кишилер бат ооруйт, пиелонефрит цистит менен. Эмнеге дегенде бул анатомиялык жактан жана аял кишиде уретра деген короткий болот.
ошонун натыйжасында сырттагы инфекция бат эле жанагы табарышка түшүп андан соң бөйрөккө өтүшү мүмкүн деген сөз. Ошол бул деген восходящий фактор деп коет, сырттагы факторлар. Жанагы кан аркылуу айткандай, жана эже айткандай, жанагы кишечный палочка, стрептококки, башка инфекциялардан сак болуш керек. Өзүнүн гигиенасын караш керек. Аял кишилер, чем эркек кишиге караганда аял киши көбүрөөк ооруйт деген сөз. Мисалы үчүн жыныстык оорулар деле, инфекциялар деле, ошолор деле бөйрөк оорусун пайда кылышы мүмкүнбү? Албетте, жана айткандай гигиенаны сакташ керек деп атпаймынбы? Каждый жанагы ошо инфекция оорулары ушу бөйрөк оорусуна алып келиши мүмкүн. Түшүнүктүү. Жапар эжеке, эми сизге суроо берсем, ушул балдардын ден соолугун, саламаттыгын улам карап туруш үчүн дарыгерлер кулак кагыш кылат, ар 6 ай сайын текшерип депчи. Мисалы үчүн УЗИден текшергенде даана көрүнөт, даана билинет. Ошол УЗИ менен текшерүү жанагы бала балагатка жеткенге же 1 жашка жеткенге чейин үй бүлөлүк медициналык борборунда улам барып текшерилип турат. Ошол учурда УЗИ менен текшерүү жарыяны киргизилгенби? УЗИ менен текшереби? Текшерүү милдеттүүбү негизи? Жок, эми бөйрөккө тийиштүү симптомдору болсо, бөйрөгүн тушу ооруп, анализ тапшыртат мача. Эгер мачасында изменение болсо, обязательно УЗИ обследование өтүш керек да. Анан эгер мачасында өз немеси белогу көк болуп, эритроцит кызыл сейип, УЗИде дагы гломерулонефрит же пиелонефрит болуп, баланын состояние абалы дагы оорураак болсо, бизге жөнөтөт сөзсүз. Бизден дальше дагы глубже текшерип, жаткырып, лечение кылып аларды. Анан өзүбүз учетко коюп, анан келип тургула деп карап турабыз. Жана эфирге чейин маектешип атканда айттыңыз, жанагы төрөлгөндө бала кемтик төрөлөт, бөйрөк кемтик менен төрөлөт, бирок ата эне билбей жүрө берет. Убакыт өтөт, андан кийин бөйрөк иштен чыгат дедиңиз да. Андай учурда бала керек болсо каза тапканга чейин барат дедиңиз да. Ал нерсени биздин ата энелер балким тескери түшүнүшү мүмкүн. Айып менде убагында текшертпепмин, дарыгерге алып барсам, карабай койду, анан балам каза тапты деген учурлар да болушу мүмкүн да. Ушул суроого кененирээк түшүндүрмө берсиз балким. Ошол неме тубаса кемтиктер менен төрөлгөн балдар да деле араздан эме симптомдору болот. Эми биздин ата эне көбүнчө көңүл бурбай калат да. Ошол зара анализин тапшырганда билинет, лейкоцит, белок чыкканычы, же түсү өзгөрөт. Лейкоцит, мисалы бактерия чыкса, заранын өңү бопбоз болот. Бозомук болуп, бопбоз болуп, анан ошо билинбей кээде же жөтөлбөсө, же вирустун инфекция менен оорубаса, анча-мынча температура чыгат, дене табы көтөрүлөт. Аны деле көңүл бурбай биздикилер жөн эле грипп болду окшойт, ошо жөтөлдөн болуп, тамагынан болду окшойт деп деле көп көңүл бурбай коюшу мүмкүн да. И УЗИ обследованиядан өтпөгөн оорулар. Ошентип отуруп, эгер ошол кемтиктер эртерээк билинсе, мисалы 1 жаш, 2 жаш, 3 жашында билинип, анан ал кемтиктерди урологдор операция кылып оңдоп койсо, бала кадимкидей башка балдардай эле өсүп өнүп жакшынакай болуп жүрө берет. Анан ошо билинбегени кээ бир ата энелердин кенебестигинен. Ошол бала барган сайын жакшы өспөй, бою өспөй калат, кан азайып кетет, кээде башын дей баштайт. Ошол инфекциялар баягы айттым го, зара чыккан жолдордо тоскоолдуктар болуп, зара жакшы табарыска түшүп, сыртка чыкпастан топтолуп туруп, кайсы топтолгон жерде инфекция боло берет. Ошол инфекция бөйрөктүн клеткаларындагы эме кылып, воспаление кылып, барып бөйрөк куурап, анан иштен чыкканда уже давление көтөрүлө баштайт. Бала башым дейт. Бала башым десе, эч бир давлениесин өлчөттүрүшпөйт да, же больницага барып жаш балада давление болуп дейт. Давление болобу деп, көңүл бурбайт. Анан кан азайып кетет. Себеби бөйрөктүн клеткаларында канды көбөйтө турган гормон бөлүнүп чыгат, эритропоетин деген. Ошо жакшы чыкпай калганда каны да азая түшөт. Баягы шлактар организмден чыкпай, канда калып кетип, бөйрөк өзүнүн функциясын аткарбай атпайбы? Канды тазалоо бирден бир функциясы бөйрөктүнчү. Ошол шлактар канда калып кетип, аны биз баягы тамырынан почечный тесты деп анализ алабыз, креатинин, мочевина. Ошол шлактар акырындап көбөйүп отуруп, бала биринчи көнүп калат да, агачы. Өзү нормасы 100ге чейин болсо, 150 болот, 200 болот, ошентип отуруп 400-500ге чыгып кетип, организм бүт уланып калат. Ошондой оор акыбалда келип, кээде бала каза болуп калган учурлар болот. Түшүнүктүү. Эфирдеги акыркы суроом сизге, бала мисалы үчүн түнү зара ушатып коюусу, бул да ошол бөйрөк ооруларынын симптому, себеби? Ооба, зара ушатуусу бул биринчиден 2 себептен болот. Ошол зара жолдорунда, табарсыкта, бөйрөктө инфекция болуп, ошондон зарасын кармай албай,
төшөккө сыйып койгон учурлар болушу мүмкүн. Ошон үчүн андай оорулар сөзсүз түрдө бизге келип бир сыйра изилдөөдөн, текшерүүлөрдөн өтүш керек да. Мачасын текшерип көрөбүз, УЗИ кылып көрөбүз, канын алабыз. Эгер эч кандай инфекциясы жок, анализдери таза, УЗИси жакшы болсо, анда биз невропатологко жөнөтөбүз. Көбүнчө нервден дагы болот. Түшүнүктүү. Доктор, сизге суроо, азыр мына Кыргызстанда бизде өзгөчө жаңылык кирди. Тактап айтканда, элдин баары кубанып атат бул нерсе менен, себеби дегенде бөйрөк алмаштыруу операциясы жолго коюлду депчи. Бул биздин Ош шаарыбызда кандай болуп атат? Анан ошол бөйрөк алмаштыруу операциясы жөнүндө бизге кененирээк маалымат берсеңиз. Чоң рахмат. Ушул боюнча жана туура айтасыз, жакшы жаңылык болуп атат. Кыргызстанда Бишкек шаарында уже жасалды деген маалыматтар бар. Ошол эле кезде бизде да Ош шаар клиникалык ооруканасында даярдык иштери жүрүп жаткан. Отдельный ошого ылайыктуу жанагы бөлүмдөрдү дайындап, эми качан, кайсы убакта бизде ачылат аны айта албайт экенбиз. Бирок борбордо бар Бишкекте. Бишкек шаарында бар уже жасалган случайлар көп. Демек сиздерге ошондой жаран келсе, муктаж болсо, борбор калаага жибересиздер. Албетте биз текшерүүлөрдөн кийин керектүү боло турган болсо жолдомо менен жөнөтөбүз. Түшүнүктүү. Эми бул жанакы бөйрөк оорулары менен бөйрөк органы иштен чыккандан кийин бул организм гемодиализге муктаж болот экен да. Ошол гемодиализге муктаж болгондо кантип өзүңүздөрдүн клиникадабы же ошол гемодиализ борборлоруна жибересиздерби же частный жеке менчик клиникаларга жибересиздерби? Кандай келишим менен иш жүргүзүлөт? Бизде деген эми основном буну деген нефрология деген бөлүм бар. Нефрология бөлүмү ушул боюнча займашташат этишет. Бирок тең бизде да жана оорулар болуп калат. Сморщенный почка деп коет, бөйрөктүн деген жанагы кургап калуусу. Ошол учурлар кездешет. Көбүнчө жанагы ошо айтып атпадымбы? Таш оорусунун натыйжасында да бөйрөк кургап калышы мүмкүн. Ошонун натыйжасында кездешкенде биз деген буларды деген нефрология бөлүмүнө жөнөтөбүз. Ал жактан текшерүүлөрдөн кийин жана сиз айткандай жолдомо менен ошо гемодиализдик бөлүмдөргө жөнөтөт. Ал шаар ичинде эми көптөгөн гемодиализдер бар. Бул деген жанагы жолдомо менен барышат. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүндө дал ушул бөйрөк оорулары боюнча келип чыгуу, дарылоо ыкмалары боюнча кененирээк сөз кылдык. Сөздүн акырында жана сөз болгондой, гемодиализди эми кантип алабыз, кантип акысыз алат, кантип акы төлөнөт, негизи ушул бөйрөк оорусу менен жабыркаган жарандар кантип милдеттүү медициналык камсыздандыруудан пайдаланып, медициналык кызматтарды пайдаланса болот. Келиңиздер, биз көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүндө айтып беребиз. Андыктан эфирден алыстабай туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда көрсөтүүнүн башында айткандай эле экинчи бөлүгүбүздө дал ушул бөйрөк оорулары менен жабыркап, кантип биздин Кыргыз Республикасындагы медициналык борборлордон кантип жардам алса болот, кантип акысыз жардам алат, аны кандай жолдору бар. Негизи ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан алынган полисте кантип иштетсе болот, Кыргызстан жарандары үчүн кандай, чет өлкөлүк жарандар үчүн кандай. Келиңиздер, биз экинчи бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Студиябыздын коногу бар. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Ош аймактык башкармалыгынын сапат экспертиза бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мунарбек Абдыкалыков. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Биз көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүндө дал ушул бөйрөк оорулары боюнча кенен маек курдук. Ал эми ошол бөйрөк ооруларынан өтө жабыркап, кыйналган учурда гемодиализге кабылган учурлар болот экен. Бул учурда гемодиализ аябай өтө кымбат деген баа коюлуп атат. Анан ушуларды кантип алса болот? Негизи бөйрөк ооруларына биздин Кыргызстанда медициналык жардам кандай көрсөтүп атат? Кыргызстандын жарандары үчүн, чет өлкөлүк жарандар үчүн кандай болуп атат? Бизге толук түшүндүрмө берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогорудагы маселе боюнча биздин Саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун иши жөнүндө айтып берем. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой, буга чейин соцсеттерден, мына теле көрүүлөрдөн өзүңүздөргө маалым болгондой, бул бөйрөк жабыркады, бөйрөк иштебей калды, бул аппаратка салуу, гемодиализге муктаж деген учур болгон учурларда өзүңүздөргө маалым, бул акча чогултуу маселеси коюлат эле да, гемодиализ алуу үчүн. Бүгүнкү күндө андай нерсе көрүп жатасыздар, андай нерсе жок. Себеп бул мамлекет өз колуна алгандыгына байланыштуу.
саламат сактоо маселелерине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду каржылоосу менен мамлекет ошол муктаж болгон гемодиализге муктаж болгон жарандарыбызды мамлекет тарабынан каржылоодо да бүгүнкү күндө. Бир айда ошол муктаж болгон гемодиализге муктаж болгон жараныбыз 10-12 процедура ала турган болсо, бир процедуранын баасы 6500 сом чыгымды талап кылса, ошол бир айлык 10-12 чыгымды дагы ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан төлөнүп берилүүдө бүгүнкү күндө. Эми бул мамлекеттин бул калкка болгон камкордугу, өзүңүздөргө дагы көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө жасалма бөйрөк менен ооруган оорулуулар көп болгондугуна байланыштуу бөйрөктү алмаштыруу жолундагы каралып, ошол боюнча дагы саламат сактоо министрлиги иш алып барууда. Ал эми жогоруда айттыңыз, жанагы 6500 сом. Бул бир процедура. Аны кайсыл жарандар төлөбөй алат, кайсыл жарандар төлөп алат? Жакшы суроо, сурооңузга рахмат. Бул учурда биздин саламат сактоо министрлигинин 30-декабрь 2024 жылы чыккан 1365 буйруктун негизинде нефрологдун буга чейинки дарыланган дарыгердин выписка деп коебуз, дарыланып чыккандыгы боюнча маалым каттары, оорунун жалпы тарых баяндары чогултулуп, ошол электрондук түрдө арыз жазып, анын негизинде ошол жогорудагы айтылган өзүнүн тактаган документтер тиркелип, комиссия каралат. Минздрав тарабынан ошол комиссиянын жыйынтыгы корутундусу чыккандан кийин бул мамлекет тарабынан акысыз алынсын дегенден кийин гана акысыз жасалма бөйрөк менен гемодиализ иштетүү аппараты. Демек, аны дарыгерлер тобу аныктайт, комиссия жыйынтык чыгарат, ага чейин бирок оорулуу арыз таштап кайрылышы керек. Ошол нефрологдун жыйынтыгы менен оорулуу электрондук түрдө эле телефон аркылуу деле ошол арыз менен кайрылып алса болот. А буну сиз айтып аткан жанагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин албаган жаран деле ушинтип пайдалана алабы, эгер ден соолугу ошол нерсени талап кылып атса? Жакшы, бул дагы суроо жакшы. Эгерде заключение менен комиссиянын корутундусу боло турган болсо, алар дагы ала алат. А бирок ушул эле сурооңузга байланыштуу бул бөйрөктүн өнөкөт хронический жетишпестиги дейбиз, өнөкөт жетишпестигине чейинки учурларда бул полис албаган жарандар же болбосо камсыздалбаган жарандарыбыз башка жарандардай эле болуп 840 сом төлөгөндүн ордуна 8400 сом акча төлөө менен ооруканаларда, мамлекеттик ооруканаларда дарыланат. Ал эми камсыздалган жаран болсо, буларга өзүңүздөр билесиздер, камсыздалган жарандар үчүн 840 сом гана 90% арзандатылган түрдө төлөм төгүү менен дарыланып чыга алышат. А эгер ошол оорулуу дарыланып аткан учурда операция талап кылынса, операцияга деле ошол эгерде полис алган болсо 800 полис камсыздалган жарандар үчүн полистин баасы, то есть төлөм төгүлгөн соцфонд налог төгүлгөн жарандарыбыз үчүн же болбосо полис алынган жарандарыбыз үчүн операция болгон учурда 1090 сом гана төлөнөт. Ал эми камсыздалбаган жарандарыбыз үчүн 9400 сомдон 14000 сомго чейин касса акы төлөнүп, кассадан дүмүрчөк алып, ошол боюнча тейлөө жүргүзүлөт, операция алып. Эми баягы жанды качан ооруп калышын билбейсиң да. Мисалы үчүн анан ооруп калгандан кийин деле мен камсыздандырылышым керек экен деп полис алып эле анан дароо ооруканага жатып, эми эмне үчүн мени акысыз дарылап айтасыңар же болбосо эмне үчүн мени жана арзандатуу менен дарылап айтасыңар деген учурларда кезигет да. Негизи полисти кайсыл учурда алыш керек, анан ошол нерсе туурабы, негизи жатып алып туруп анан мен эми полис алышым керек деп. Бүгүнкү күндүн баягы орчундуу маселеси, орчундуу жанагындай баягы суроо жараткан маселеси болуп атат. Бүгүнкү күндө жарандарыбыз толук маалыматы жоктор же болбосо өзүнө кайды келген жарандарыбыз ошол качан гана ооруп калган учурда ооруканага жатып, андан соң өзүнүн камсыздалбагандыгын билип, анан
камсыздалган жарандын канчалык жеңилдүү экенин билгенден кийин гана мындай өзүнүн пайдасына чуркап калып атышат да, бирок анда кеч болот. Ооруканага жаткан учурдан тартып түшкөн күндөгү статус УМС дейбиз, история бейтап баян ачылгандан тартып ошол күnkү статус УМС кандай болсо, ал дарыланып чыкканга чейин ошол статус УМС боюнча төгүм жүргүзөт. Мындайча айтканда, ошол күнү история ачылган күнү, бейтап баян ачылган күнү камсыздалбаган жаран болсо, камсыздалбаган жаран катары төгүм жүргүзөт кошумча төлөмдү. Ал эми камсыздалган болсо, жеңилдетилген 90%га жеңилдетилген төлөмдү төгүү менен дарыланып чыгат. Эми бул мамлекеттик саясат, бул деген биз деле баягы өз укугубузду талап кылат экенбиз, бирок өз милдеттерибизди так аткарбай келе жатабыз да. Өз милдетибизге ошол биз бүткүл Кыргызстан боюнча эле ошо мамлекетибизде мыйзам кабыл алгандан тартып 2023 жылдын 10 апрелинде мыйзам кабыл алынган, ар бир жаран, камсыздалбаган жаран милдеттүү түрдө камсыздалсын деп. Эми ошол күндөн тартып жерлерде, аймактарда, шаарларда эл менен жолугушуп биз түшүндүрүү иштерин жасап келебиз. Бул полис алгандан тартып 5 күндөн кийин күчүнө кирет. Ооруканаларга жатып алып полис алган бул өтпөйт. Ал кийинки жаткан учуруңузда же болбосо кийинки үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылган учурда сизге жарактуу болот. Ал эми ошол күнү ооруканага жаткан күнү бул өз күчүнө кире элек маалы болгондугуна байланыштуу таасирин тийгизе албайт. Түшүнүктүү. Кийинки суроо ошол бизди көрүп жаткан жарандар, демек бул өтө маанилүү экен. Мен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ар дайым алып коюшум керек экен, жыл сайын төлөм аткарышым керек. Эми канча сом төлөйм? Кайсыл жака төлөйм деген суроо жаралат да. Бүгүнкү күндө мына электрондук капчык деп коебуз, телефон аркылуу дагы төгүм жүргүзсө болот. М-банкта бардык шарттар түзүлгөн. Полис алуу үчүн М-банктагы приложение бөлүмүнө кирип, ал жерде мамлекеттик кызматтар бар. Мамлекеттик кызматтардын ичинде бул полис УМС деп алды жагында жайгашкан. Ошону барактап ылдый жагына түшкөнүбүздө, ошол жерде полис УМСке киргенде ар бир М-банк ар бир жарандын өзүнө катталган да, ИНН боюнча. Паспорттогу ИНН номеринде катталган жарандын өзүнүн статус УМСин көрсөтөт ал баракчага киргенибизде. Камсыздалбаган жаран болсо, камсыздалбаган жаран, орус сөзү не застрахован болуп чыгат. Камсыздалган болсо застрахован же болсо камсыздалган жаран болот. Ал эми ошол жерде камсыздалбагандыгы боюнча маалыматты көрсө, ошол жерден эле 1840 сом төлөө менен полис алып койсо болот. Бул жерден чет өлкөлүк жарандарыбыздагы ушул эле этап менен полис төгүмдөрүн жүргүзсө болот. Бир гана М-банк эмес, Pay24, Мегапей, Оңой, ушул терминалдар аркылуу дагы төгүмдөрдү жүргүзсө болот. Андан сырткары банк аркылуу жүргүзсө дагы болот. Мамлекеттик банктар аркылуу, Кермет банк, Айыл банк, ушул элдик банк аркылуу дагы төлөм жүргүзүү менен полис УМСин ала алат. Түшүнүктүү. Ушуга кошумча чет өлкөлүк жарандарыбыз үчүн 6 айлык жана 1 жылдык болуп төгүү жүргүзүлөт. Ал эми бизде чет өлкөдөн келген студенттерибиз дагы бар. Студенттерге мыйзам боюнча талап коюлган 1 жылдык төгүмдү алуусу керек. 1 жылдык төгүм полис УМСтин наркы 11.910 сом. Ал эми 6 айлык төгүмдүн наркы болсо 5.955 сом жарымы. Аларды да деле ошол эле 5 күндө базага кирет, кыргыз жарандарындай укукка ээ болот. Түшүнүктүү. Бул полисти алгандан кийин эми мисалы үчүн Ошто дейли, республикадагы ошол гемодиализ борборлору, мамлекеттик гемодиализ борборлорунда эми азыр оорулар көп болгон үчүн, мисалы үчүн ошол борборлорго барып, кезек күтүп, же болбосо кезек келбей калган учурлар болушу мүмкүн. Ал учурда мисалы үчүн жеке менчик клиникалар дагы бар да, ошол гемодиализ борборлорунда. Ошол жака да барып, бизде медициналык ушул камсыздандыруу полиси бар. Биз алсак болобу деп ошол жака барып алса болобу? Негизи кайсыл жерлерден алган туура кандай болот? Бул дагы келүүбүзгө мындай жеткиликтүү маалымат айта турган жакшы сурооңуз болду. Бул боюнча бүгүнкү күндө Ош шаары биздин негизи эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Ош аймак башкармалыгы Ош шаары жана Ош областы боюнча иш алып барабыз. Бул учурда бизде
Ош обласы боюнча 6 гемодиализ борбору бар. Бул райондордон атап айтсак, Үзгөн районунда, Ноокат районунда, 4 болсо биздин Ош шаарында жайгашкан. Бул аттары Беман, Үмүт, Түркмет, Нур, Витамет, анан Диамет деп ушул гемодиализ борборлору бар. Эми бүгүнкү күндө жарандарыбыз, кайрылган жарандарыбыз гемодиализге муктаж болуп, гемодиализ ала албай калган бүгүнкү күндө суроо жаралды элек. Себеп убагында багыт көрсөтүлүп, убагында ошол жолдомолордун негизинде ушул гемодиализ борборлорунан жардам алып келүүдө. Бул гемодиализ борборлору жеке менчик клиника болгондугуна байланыштуу ушул биз менен келишим түзүлгөн, ММК фонду менен келишим түзүлүп, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчаны каржылап келүүдөбүз да. Демек, орунун данныйлары, аты жөнү бүт барды ошол клиниканын базасына түшөт. Анан ошол жактан единый база, бул Бишкектен деле отуруп, Бишкек дагы биздин үстүбүздөн карап текшерип, кандай процедура жүрүп атат, ким алып атат, мамлекет тарабынан камсыздалган жанагы комиссиянын жыйынтыгы менен жыйынтыкталган киши алып атабы, бардык маалымат ошол жерден бирдиктүү базадан көрө алат. Эгерде жер которуп калсачы, мисалы үчүн оорулуу бүгүн Ноокатта болуп, эртеси күнү Бишкекте же бир жума башка региондо болуп калса, ошол башка региондогу мамлекеттик борбордон барып ала алат. Бул жерде дагы ошол жарандын өзүнүн укугу, өз каалаган гемодиализ борборунан, мисалы шаарда мисалы үчүн тандоо бар да, 4 борбор болгондугуна караштуу өзү тандаган борбордон алса дагы болот. Анан сиз айткандай жер которуулар шартына байланыштуу болсо, бул бирдиктүү базада болгондугуна байланыштуу кааласа ошол Бишкектен, борбордон же болбосо Ноокаттан дагы алса дагы боло алат. Түшүнүктүү. Мунарбек мырза, биздин көрсөтүүбүздүн убактысы кыска болгондугуна байланыштуу жыйынтыктоочу сөз берели. Балким калып кеткен же толуктоочу биздин жарандарга кайрылуучу сөзүңүз болсо, эркин микрофон. Рахмат. Бүгүнкү күндө ошол мамлекет негизинде ден соолукка эч ким кепилдик бербейт экен. Ден соолукка кепилдик мамлекет тарабынан кепилденген программаны колдош керек да элибиз. Бул деген өзүнүн камсыз биринчи орунда ошо өзүнүн ден соолугуна болгон камсыздоосун пайдаланыш керек. Камсыздалбаган жаран болсо камсыздаш керек. Бүгүнкү күндө ошол кыргыз жарандары үчүн полистин наркы 1840 сом, чет өлкөлүк жарандар 6 айга 5955 сом, ал эми 1 жыл болсо 11910 сом. Ушул төгүмдү төлөө менен өзүн камсыздап койсо, ооруканага кайрылган учурда 80-90% жеңилдетилген түрдө медициналык жардам алып атат да. Баягы оорубай калам деп эч ким айта албайт. Ошого өзүн камсыздап койсо, бул эртеңки күнү ооруп калган учурда пайдасы тиет. Андан сырткары бул артыкчылыктагы да баса белгилеп айтсак, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылган учурда камсыздалган жарандар үчүн 12 базалык жана 42 кошумча изилдөө акысыз көрсөтүлөт. Бул жарандар үчүн көрсөтмөсү болсо. Ал эми андан сырткары дагы артыкчылык электрондук пакет деп коебуз. Бул дарылардын электрондук пакет, чогултулган пакети бар. 500дөн ашык дары дармек бар. Ошолдон дагы 30%дан 70-100%га чейин жеңилдетилген дарыдан дагы пайдаланса болот да камсыздалган жарандарыбыз үчүн. Ошол эч ким оорубаса. Мырза, мен ушул нерсеге дагы токтолдум. Негизи бул сооп иш дагы катары болот окшойт депчи. Себеби дегенде өзүң оорубасаң, балким жакының, балким кошунаң, балким сенин ошол кыргызстандык бир тууганың ооруп калышы мүмкүн. Сенин төлөгөн акча ага дагы пайдаланышы мүмкүн. Эгер сол чөнтөккө түшпөсө. Бардык эле борборлоштурган жана казыналарга түшөт. Бул баягы бизде деле мисалы биз Ош аймак башкармалык болгондон кийин биздин өзүбүздүн кассабыз жок да. Биз өзүбүз ала албайбыз. Бул бир борбордук казынага гана түшөт. Бул төгүмдөр ошол жерден сиз айтып аткандай сооп ишине дагы байланыштуу. Бүгүнкү күндө муруз айы болгондуктан ошол жерден да айта кетет нерсе. Мисалы биз мамлекеттин ишинде иштеп иш алып барабыз. Биздин дагы ошо соцфонд налогко төлөнгөн төгүмдөрүбүз, мисалы 15 жыл иштесем, 15 жылдан бери ооруканага жатып, мамлекеттик оорукананын ушул
соцфонд налогунун пайдасын Кудай сактасын көрөлүк. Бирок ушул эле нерсе башка муктаж болгон жарандарыбызга кетет да. Балким бир күн биз түшсөк, биз дагы ошол эле чогулган суммадан пайдалана алабыз. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Албетте берүүнүн акырында айтарыбыз, орунду дарылагандан көрө алдын алган артык экенин дагы бир эсиңиздерге салалым. Саламатта туруңуздар.